Эзелтеден кыргыз кызын сыйлап ар дайым төрдөн орун берип, аздектеп келген учур өзгөрүп, акыркы кездерде кыздарын коргогон эмес, кордогон учурлар көбөйө баштады. Алсак 10 күн ичинде эле Борбордук телеканалга зордук, зомбулуктун курмандыгы болуп келген 3 аял заты кайрылды. Алардын бири 25 жылдан бери күйөөсүнүн кордук көрүп келгенин айтат. Ал бир нече себептерден улам ачык маек бергиси келген жок. Мен каяктагы акмак мас кишинин колунан өлгөндү каалабайм. Балдарымчы? Бул жарандын айтымында ал ажырашуу үчүн 2 жолу арыз жазган, бирок иши оңунан чыккан эмес. Кечирим сурайт, жалдырайт. Балдар үчүн макул болуп дагы келем. 2 ай 3 айдан кийин дагы ушул эски өзүнүн калпына келет, ашы дагы баягы эски көйгөй. Күйөөдөн бак айтпаган бул жарандын чет өлкөгө качып кетүү планы дагы болгон. Бирок ага күйөөсү кедергисин тийгизип, укук коргоо кызматкеринин жардамы менен алып калган. Барбаган, качпаган жерлерим эми Россияга качтым 2 жолу. Аркаман балдарды салат. Балдарга акча берет, төлөйт алардын ишине. Акыркы жолу азаптан качкан бул айым түн ичинде жолбун иттерге жем болуп кала жаздагандыгын айтты. Аркаман карасам иттер келатат. 4-өө, 5-өө колума таш алып кыйкырган. Али иттер аркасынан кайтпайт да, кайра чочуп кеттим. Эми иттерге жем болуп калбасам экен, мен ушуп алды элем. Мага эч кандай акча каражатынын деле кереги жок. Болгону тынч жашоо болсо болду дегенде эки көзү торт болуп турганын айтып, президент баш болгон бийлик органдарынан жардам сурады. Эми бул аялдын укугу корголобу учуру келгенде маалымдайбыз. Ооба, колунда бар, тааныштары да көп. СМБде дагы, органда дагы, УВД дагы тааныштары көп. Ошон бир күн баягы келинге окшоп инвалид болуп калгым жок мени. Жогорудагыдай эле окуя менен дагы бир келин зомбулуктун курмандыгы болуп келе жаткандыгын айтат. 3 күндөн кийин эле ура баштаган. 3 күндөн кийин эле сен мындай кыл, 3 күндө эле уруп баштаган. Бул келиндин мындай тагдырга туш болгондугунун бирден бир себеби жаш кезинен эле турмушка чыккандыгында. Ал өз каалоосу менен эмес, ала качуунун курмандыгы болуп калган. Таныбаган эле жерге заставить этип эле турмушка чыгып калгам да. Ошондо ала качып кеткен. Ала качып кетишкен. Ажырашып кетүүнү көздөп, бирок кайын журт тарабынан балдарыңды алып коебуз деген коркутуулардан улам 13 жыл бою чыдап жүргөнүн айтты. Сенин барар жериң жок. Эмне болсо эле сенин балдарыңды алып коебуз. Андан сен каяка барат элең, андан көрө чыдап жаша. Буга чейин да жолдошунун зомбулугунан качып бир нече ирет тайларыныкына жана ата журтундагы төркүндөрүнө барган. Бирок ал жактан колдоо тапкан эмес, тескерисинче ошол үйдөн өлүгүң чыксын, жаша деген кептерди угуп келген. Тайларым болсо, эми бизге жашашың керек, ажырашканга мүмкүн эмес, бизде уят, намыс керек. Жана өзүм бир тууганым болсо, бизге уят, намыс болот, ажырашкан бизге уят деп, бизде ата тарбиясын алган эмес деп, баягы деп кайра жаша деп түртө берет. Зөкүрчүлүктөн бул үй бүлөдө бир гана эне эмес, бүтүндөй мүчөлөрү жапа чегип келет. Балдары атасын ит аткандай атып салса дагы каршы эмес. Эми мындай атадан тарбия алган балдардын келечеги кандай болот? Бул дагы чоң суроо жаратат. Бизге тийбесе, апама, бизде азыр апамдын өмүрү дагы коркунучта турат да. Эми ал может келип апамдын жумушун билсе, уруп кетет, өлтүрүп кетет деп мен кооптонуп турам да. 3 балалуу болгондо барар жери жок калган бул жаран материалдык моралдык жардамга муктаж. Бирок эң биринчи көксөгөнү мунуку дагы тынч жашоо. Ошон үчүн мен ошол суранып атат элем да, бардык мени угуп жаткандардан, жогору кеңештерден, президенттерден кайрылып элем, ушу менин укугумду коргоп беришсе деп. Кайрылуусунан кийин бул жарандын күйөөсүнө мыйзам чегинде чара көрүлө баштады, бирок акыркы жыйынтык чыга элек. Азырынча жакшыдан үмүт кыла туралы. Жогорудагы аталган 2 окуя энелердин өздөрүнө карата зомбулук болсо, бул жаран өгөй атасы тарабынан 7 жаштагы баласы зордукталып калганына укук коргоо органдары жетиштүү көңүл бөлбөй келе жаткандыгын айтып арызданды. Ушул биздин структурада, органда иштеген кызматкерлерге аябай капа болуп атам.
мага окшоп ыйлаган канча эне, канча кыз келиндер бар. Менин баламдын тагдыры сынды, например. Миллион психолог иштесин, ал баланын памятинен ал унутулбайт. Максимум бала үчүн нагрузка болгондо автоматически унутуп калышы мүмкүн, бир моментке чейин дольма какой-то мер. А так ал бала унутпайт өмүр бою. Бул жагдайлар элге батынып айткан учурлар гана. Көмүскөдө дагы канча аянычтуу тагдыр жатат, ким билет. Кызыгы, зомбулукту чогуу жоюлуу, коомчулукка жарыялагына дегенине карабастан айрым эл өкүлдөрү мындай маалыматтарды таратууда этият болууга чакырып, эркектердин баары эле зордукчу эмес деп кайра эле алардын таламын талашты. Аял затына болгон басымды көбөйтүп, эркек затын жаманатты көрсөтүп албайлы, мыкаачы көрсөтүп албайлы, зордукчул көрсөтүп албайлы, кордукчул көрсөтүп албайлы. Кыргыздын мырзалары мырза мүнөз, жигиттик сапаты бар мырзалар болгон биздин бабаларыбыз. Бүгүн дагы ошондой болуш керек. Ал эми бир карым майды бир кумалак чыртып аткан мезгилдерде биз анчалык эле мынакей зөөкүр болуп баратат, мындай болуп баратат деген нерселерден алысыраак бололу дегенди айткым келет мен. Депутаттын мындай пикиринен кийин коомчулукта айткандардын оозун эмес, кылмышкерлердин колун тыя тургандай мыйзам жазуу керектигин айтып, сындап чыгышты. Кыргыз эркектеринин баарын эле бир зөөкүр көргөзүп бүтмөй болдуңар деген сөздөр айтылды. Анан мен дагы буга карата пост жазып, анда аялдын укугун коргой турчу мыйзамдарды чыгаргыла дедим эле да. Ала качуунун айынан гүлдөй курагында кыйылган Айзада менен Бурулайдын окуясы унутта калгандай жогорку кеңештин депутаты ала качууну салт деп атады. Аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек. Биздин үрп адат болчу да. Көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да. Бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгон да. Сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Бул жагдайда калктын аярлуу катмарларына бир гана калктын чыгаан айымдары көңүл бурууда. Жакында эле жогорку кеңештин айым депутаттары Сокулуктагы кулак мурду кесилген окуядан кийин атайын жыйын өткөрүлүп, мындай себепке алып келген учурларды жана ошондой эле буга чара көрбөгөн укук коргоо кызматкерлерин, ошону менен бирге эле мындай зөөкүрчүлүктү токтотуунун кандай жолдору бар экендигин талкуулашты. Балдардын келечеги үчүн кайтаga карабастан бүгүн ушу резолюцияга активдүү катышып бересиздер деп мен ишенем. Система жок бизде. Милиция эмне кылып атканын соцзащита билбейт. Соцзащита кандай иш кылып атканын пробация билбейт. Прокуратура эмне кылып атканын сот билбейт. Себеби бизде мыйзамдардын бардыгы бири-бирине айкалыштырган эмес. Жакшы мыйзамдарыбыз көп. Практикада иштеп атканын мүчүлүштүгү азыр бизге так даана көрүнүп атат. Бул адамдын тагдыры. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жаңы жетекчи болуп келген Гүлнара Батырова бул жаатта катуу иш жүрүп жаткандыгына токтолду. Бул маселелерге абдан бир өзгөчө көңүл бурулуш керек. Бул жан дүйнөнүн кыйкырыгы бүгүнкү күндө айткандачы. Белгилеп айтсак, Борбордук телеканалга кайрылган айымдардын тагдыры менен таанышкан эл өкүлдөрүнүн арасынан жардам колун сунган мырза депутаттар болгон жок. Айым депутаттардын арасынан атын атабай эле моралдыктагы, материалдыктагы жардам көрсөткөндөрү болду. Бул эмнеден кабар берет? Мырзалардын айымдарга кол көтөргөнү кадыресе көрүнүшкө айланып баратабы? Кайдыгерлик кайда алып барат? Зөөкүрчүлүктүн айынан дагы канча өмүр кыйылат? Суроонун жообун өзүңүз издеп көрүңүз. Саламатта болуңуздар.